Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, Москвада эмгектенип жүргөндөр, жана башка мамлекеттен бизди көрүп аткандар, бир туугандар, амансыздарбы? Көбүнчө эми кайрымдуулукту чет өлкөдө иштегендер көбүрөөк кылат деп ойлойм. Неге дегенде эми биздин айылдан көрөт, башка жактардан көрөт. Картаны анча эле колдоно бербесе керек. Эгер Кыргызстандан котором дегендерге дайын мүмкүнчүлүктөр бар. Мындан 3-4 ай алдын Гүлүп эжебизди тартып чыгарганбыз. Боор оорусунан улам кайрылган бизге жалабаттан болот эжебиз. Үйүбүздү сатканга коюп койгонбуз. Үй өтпөй атат деп жанагы биякта үй бүлөсү менен иштешет экен алар. Алардын тапкан акчасы дары дармектен башка эч нерсеге жетпей атыптыр да ачыгычы. Анан ошолдо 3-4 ай алдын чыгаргандагы видеодон бир 100 миңдей акча туттулгон экен. Азыр дагы голос жөнөптүр Гүлүп эже өзү. О балам, кандайсың? Иштериң жакшыбы? Мен бир жолу кышта келип тартып кеттиң эле балам. Ооба. Ооруган жанагы жалбаттык эжемин Кыргызстанга келип дагы деле жакшы боло албай атам. Эртараак пересадка деп атат. Дагы жардам бер балам. Айлам кетип баратат баргансыр. Сен сону окусам албадың. Окуп калсаң алчу балам. Бир туугандар, колдон келишинче жардам берип коелук. М-банктан айдана Б деп чыгат экен. М-банктан которо тургандар Сбербанк номерлерин коюп койдум. Сбербанктан Алтынай Б деп чыгат экен. Өзүнүн кыздарынын номери. Колдон келсе группадан группага таратып коюңуздар. Ошол намаздарда дуа кылып коюңуздар. Колдон келсе бир туугандар, эч кимдин бир туугандары оорубасын, ютубка чыгып ушул сурагылык кылбасын эч кимди. Ошол иштеген тапкан акчаларыбыздан аз-аздан болсо дагы бир жардам берип койсок, сиздер менен биздерге жок дегенде бир 1-200 рубль эч нерсе эмес болсо керек. Көчөдөн деле түшүп калып атат, урдатып деле коюп атабыз, штраф төлөп коюп атабыз. Мына машина мингендер, жолдон документтерибиз туура бою калып берип атабыз, бере турган нерселерге. Үшүр чыгарып турсак, чөнтөктөн кичине тыйын чыгарып турсак, машинабыз узагыраак бузулат. Эч ким тосо бербейт, ДПСтер. Текшерүү деп келип, базада жок болсо эч ким тыйын албай калат, азыраак болуп калат. Ошого туугандар, мен сиздерге бир жакшылык да, бул дагы бир болсо жакшылык, колдон келген жакшылык. Чыгарып турайлык туугандар, чыгарып турайлык. Эми мындай муктаждар аябай көп экен чынындачы. Мындай СМСтер көп болуп атат ачыгычы. Ошого жок дегенде 50 рубльдан, 100 рубльдан которуп өзүбүзгө адат кылып алалык туугандар. Бул тыйындын копейкасы мага түшпөйт. Ошол точкасына жетип барат. Бир аз болсо сооп келешип, ушул кыргыздар бири-бирибизди таштабасак экен деген эле ой үмүт да. Эч ким мындай сурабасын го. Эми алар дагы ушул жардам берип калабы экен элдер деп ушул чыгарат экен да. Эжебиз Кыргызстанда туруп видео кичине жөнөткөн, ошону силерге коюп берейин дагы. Карта номерлерге которуп коюңуздар туугандар. Каалайын алтындарым, садовод жамаатынын кыздары, энелери, апалары, силердин жөнөткөн аманатыңарды алдым. Көптөн көп рахмат. Илайым силерге Кудай өмүр берсин, ден соолук берсин. Эч качан жамандык көрбөгүлө. Дайым жакшылыктардын ээси болгула кыздарым. Рахмат чоң. Тапкандарыңар жакшы күндөргө насип кылсын. Алла ыраазы болсун. Дайым силерге пата кылып Кудайдан тилейм. Ишиңерге ийгилик каалаймын. Ден соолук каалаймын. Чоңдон чоң рахмат. Алла ыраазы болсун, баарыңарга рахмат. Кана туугандар, мен сиздерди 1000 рубльдан которуңуздар дебейм. 100-200 рубльдан поддержка кылып коелук. Ишенип бизге кайрылуу кылган экен, ошондон бир жардам бердиңер деп. Бул айттым го, үй бүлөсү, тууган уругу, балдары, жолдошу кошулуп баардыгы Москвада иштешет экен. Дары дармектер кымбат экен. Нарагына тарсак, берагына жетпей атат, берагына тарсак, нарагына жетпей атат дейт да. Ошого жардам берип коелук. Эми көп түкүрсө көл болот дегендей, кайдыгер карабаңыздар туугандар. Ишиңиздерге ийгилик. Группадан группага таратып коюңуздар бул видеону, дуа кылып коюңуздар. Рахмат туугандар. Кыргызбай ар дайым эл кызматында боло бермекчи. Анан биз дагы ушул ютубка чыгып жүрөбүз. Демөөрчүлөрүбүз бар биздин дагы. Сүйүн агам мына
кимдир бирөөдө кирди чыкты маселелер болуп калса Дакан Сайдайт кеңенен кийин 3 ай коюп берет. Чыкпай туруп чоңуйдан базадан текшербейт. Ишеничтүү. Альфардтар менен кененкесип барып келесиздер. Анан Москвада көбүбүз жүрөбүз, машина алабыз. Тралдар керек болуп калат экен Кыргызстанга машина салганга. Трал деп номерин коюп койдум мына. 24 саат чалсаңыздар болот. Бардык областтарга чейин алып барып берет туугандар. Рахмат.